жылдын мыкты мугалими сынагы жарыяланган. 3 күндөн бери калыстар тобунан туура чечим болуп, бүгүн жыйынтыгы чыкты. Жылдын эң мыкты мугалимине гран-приге темир тулпар коюлган. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бүгүн жылдын мыкты мугалимине темир тулпарды тапшырдык. Анан ошол эле майрамга ошол эле жылдын мыкты мугалимине иш-чарасына катышкан мугалимдердин бардыгы жөн калган жок. Бардыгына планшет, грамоталар, үй тиричилигине керектүү буюмдар да тапшырылды да. Ошо жеңүүчүнү куттуктайбыз. Номер 5 мектеп гимназиясынын химия мугалими жеңишке ээ болду. Урматтуу агай эжекелер, бүгүн сынак жыйынтыкталып, өзүнүн татыктуу мугалимдердин өзүнүн тийиштүү белектерин алып жаткан учур болуп атат. Куттуктайбыз агайыбызды жеңишиңиз менен. Калган мугалимдерибизди эле татыктуу бардыгы буюрса мындай сынактардын далай болот. Көпчүлүгүңүздөр дагы катышып, умтулуп, дагы жакшы ийгиликтерге жетесиздер деген үмүттөбүз. Ар бир мектептин күчтүүлөрү келди да, бардык мектептин эң менмин деген алдыңкылары келгенден кийин кыйналдык, күчтүүлөрү келди. Биринчи күнү ошо презентация болду, экинчи ошо күнү эле тест менен мастер-класс болду. Андан кийин сабак, эртеси күн сабактар болду. Эң жогорку балдар сабакка берилди да. Сабак канчалык башкаларга 100гө чейин эле балл берилген болсо, сабакка 200гө чейин балл берилди да. Эми главный мугалимдин өнөрү бул сабакта, билим берүүсү. Жалал шаар мэрине, депутаттарына ушундай мугалимге стимул кылып, ушундай жогорку машина коюлгандан кийин мугалимге кандай десем, өзүнүн кесибине берилип, чын жүрөктөн изденип аракет кылат экен. Ата-энеге мунун ашыкча сыймык жок деп ойлойм. Азыр сүйүнүп, азыр силерге эме берип атам. Бул өтө чоң нерсе болот экен да. Түнү менен башта уктабадым, сыймыктандым. Баары жакшы болду, Кудайга шүгүр. Мен өзүмдүн абаларым, башкаларым, ушундай мугалимдер эле да, химиктер, илимдин кандидаты, илимдин доктору химия боюнча. Мен химияны нөл билбеймин. Аларды балам көргөн эмес. Бирок ошолорду тартып, химияга тартып, облус боюнча неме тапшырып, тестте биринчи орунду алды. Ошондон ары ушунга кетти да. Şu birliktегилерди иши ийгилик болсун, тапкандарга Аллахым адалына рызкы берсин, берген рызкын берекелүү кылсын. Сынак аябагандай жогорку деңгээлде өттү. Ар бир мугалим өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, өзүнүн мугалимдик педагогикалык сапатын көрсөттү. Ар бир мугалим жеңүүчү болгонго татыктуу, бирок бул сынак болгондуктан бир гана жеңүүчү аныкталды. Калыстар тобуна, ошондой эле уюштуруу комитетине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол сынакты өткөрүү үчүн окуу жылынын башталышында тыкандык менен даярдоо уюштуруу иштерин баштадык эле. Ар бир тапшырмага баалоо критерийлери түзүлүп, ошондой эле баа берүү упайларды аныктоо талаптары аныкталды. Ошондой эле жазуу жүзүндө бааланып, электрондук эсептөө менен жыйынтыгы чыгып жатты. Эми айрыкча быйылгы жылда биздин жаңылыгы киргизгенибиз калыстар тобунун курамына ар түрдүү өкүлдөрдөн, шаардык мэриядан, шаардык кеңештен, коомдук уюмдардан, шаардык билим берүү бөлүм кызматкерлерден, чыгармачыл мугалимдерден коштук.